Бегмамат Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университети, Жалал-Абад колледжи, Кыргызстан тарых сабагы, экономикалык юридикалык бөлүмүнүн тарых мугалими Жороева Алмагүл. Саламатсыңар балдар. Бүгүнкү өтүлүүчү сабактын темасы социалдык маселелердин корчушу Ош коогалаңы. Сабактын максаты: биринчи, коомдогу жат көрүнүштөр, аракечтик, наркомания, кылмыштуулуктун өсүшүнүн негизги себептерин талдайсыңар. Экинчи, улуттар аралык жаңжалдын келип чыгышынын негизги себептерин аныктайсыңар. Үчүнчү, улуттар аралык жаңжалдын коомдук саясий кырдаалга тийгизген таасирин жана аны болтурбоонун жолдорун белгилейсиңер. Каралуучу суроолор: биринчи, аракечтик жана мазчылыктын кесепеттери. Экинчи, баңгилик менен токсикоманиянын тарашы. Үчүнчү, кылмыштуулуктун өсүшү Ош коогалаңы. Коомдогу жат көрүнүштөрдүн пайда болушунун себептери: биринчи, социалисттик курулуштун жүрүшүндө кетирилген кемчиликтер. Экинчи, жетилген проблемалардын өз убагында чечилбей калышы. Үчүнчү, социалисттик чарба жүргүзүүнүн жана бөлүштүрүү принциптеринин бузулушу. Төртүнчү, мыйзам бузуучулукка көңүл кош мамиле жасоо. 1985 жылы 17 майда аракечтикке жана алкоголизмге каршы закон кабыл алынган. Адегенде айрым райондор, областтар анан бүтүндөй республика сергектик зонасы деп жарыяланган. 1983 жылы ар бир адамга 60 бөтөлкө арак туура келген. 1980 жылы СССРде 40 миллион алкоголик, ал деген ар бир 7 адам алкоголик деп эсептелинген. Кыргызстанда 100 000 адамга 838 алкоголизм оорусу менен ооругандар туура келген. Сабагыбыздын экинчи суроосу боюнча наркомания менен токсикоманиянын жайылышына түрткү болгон себептер. Наркоманияга каршы түшүндүрүү, санитардык агартуу, үгүт-насыят иштери жүргүзүлбөгөндүгү, республиканын территориясында жапайы курайдын көп өскөндүгү болгон. Саламаттыкты сактоо мекемелеринде наркотик дарыларын оорулар үчүн пайдалануу, аны сактоо ишинде контролдуктун начардыгы, наркоманияга каршы күрөштүн кеч башталышы жана наркомандарды айыктырууда адистердин жоктугу. Сабагыбыздын үчүнчү суроосу кылмыштуулуктун өсүшү, Ош коогалаңынын келип чыгышы. Демек, ошол мезгилде коомчулуктагы кылмыштуулуктун өсүшү, ошол мезгилде Ош окуясынын келип чыгышына себеп болгон экен. Кыргыз СССРнин КГБ Ош окуясы боюнча документинин кабатыр кат Адилеттик эмес Өзбекстандын Бирлик коомунун активдүү мүчөлөрү 2-3 жылдан бери Ошто өзбектердин башын бириктирүү үчүн атайын Адолот деп аталган бөлүгүн ачкан. Кыргызстанда бул уюмду минтип аталышына себеп бар эле. А биз башка республикада эмес, өз республикабызда улутташтарды издөө боюнча уюмду жигердүү түзө албай, ага акча таба албай отурабыз. Ошол Адолот бейформал коому Оштогу кыргыздын жалгыз тарыхый музейин бошоткула, ага медресе ачабыз деп чуулгандуу талап коюшкан. Ошондой эле алардын айтуусу боюнча Ош областындагы 6 район өзбектердики. Кыргыздар Ош шаарына түсүрүлүп чыгышы керек дешет. Кайра курууга жамынымыш болуп 3 жылдан бери Ош биздики деп чуулдап келишкен. Муну саясий жагын эске албаганда айрым жетекчилер атайын алардын талабын орундатышууда. Ош шаарында жалпы 42 мектеп бар. Анын 20сы өзбек, 20сы орусча мектеп бар. 232 000 эли бар. Кыргыздардын Ош шаарында болгону 2 кыргызча мектеби бар. 5 февралда шаардагы тарыхый музейине 13-тө Наманган, Ферганадан көптөгөн өзбектер келип, Ошту бийлеп турган өзбек жетекчилер М. Ахмедов, А. Насыроваларга жолугуп, музейди мечитке берүүнү талап кылганда, алар макул болушкан. 8 февралда Шаарком, А. Сыдыков, экинчи катчы М. Ахмедов, аткаруу комитетинин төрагасы А. Н. Будников, орун басары А. Насырова, обком С. Бахапова музейди мечитке берүү жөнүндө чечимди беришкен. Кептин того тер жери. Кыргызды кыргыз жеринде басынтып, Өзбекстандын бийлиги бизде өкүм сүрүп, баягы момун кыргызды экинчи сорттогу калк катары таназарга албай, намысына шек келтиргендигинде болуп жатат. Өзбек улутундагы 23 кишиден турган тобу 1990 жылы 2 мартта СССР Жогорку Советинин Улуттар Советинин төрагасы Р. Нишановага, Коммунисттик партиянын Борбордук комитетинин биринчи катчысы А. Масалиевке, Известия Центральный комитет КПСС жана Советская Кыргызия газетасынын редакторунун жазылган атайын кат менен кайрылышкан.
Өзбек улутундагы 23 кишиден турган тобу 1990-жылы 2 мартта СССР Жогорку Советинин Улуттар Советинин төрагасы Ры Нишановага Кыргызстан Коммунисттик партиясынын Борбордук комитетинин биринчи катчысы Абсамат Масалиевке «Известия», Центральный комитет КПСС жана Советская Киргизия газетасынын редакторуна арыз биздин терең ишеничибиз боюнча улуттардын реалдуу тең укуктуулугун жана теңчилдик маселесин чечүү үчүн Кыргыз СССРнин чегинде Ош чөлкөмүнө өзүнчө автономия берүү керек. Кыргыз СССРнин алкагында Ош автономиялык областын түзүү улут аралык маселелердин чечүүнүн эң туура жолу экендигин көрүп турабыз. Мындай мамлекеттик түзүлүш биздин республикада улуттук тең укуктуулукту демократиялуу чечүүгө мүмкүндүк берет. Бул үчүн республикада баардык мүмкүнчүлүктөр бар. Жогоруда айтылгандарга таянып, сизден СССРдин Жогорку Советинин Улуттар Советинин күн тартибине Кыргыз СССРнин курамында Ош автономиялуу советтик социалисттик областын түзүү жана СССРдин жана Кыргыз СССРнин конституцияларына тийиштүү өзгөртүүлөрдү киргизүү маселесин коюшуңузду өтүнөбүз. Биздин бул пикирибизди областтын калкы, өзгөчө Ош, Кызыл Кыя шаарларынын Сузак, Базаркургон, Ленин, Араван, Ала Бука, Кара Суу, өзгөн райондорунун калкы колдойт. Биз бул маселенин төмөндөн жарылуусун күтпөстөн жогортодон чечүүнү акылга сыярлык иш деп эсептейбиз. Жыйынтыгында Ош окуясы боюнча статистикалык маалымат 1990-жылы 17 декабрь Ош областындагы массалык баш аламандыктан өрттөлгөн турак жайлар 572. Өрттөлгөндөрдүн ичинен жеке мүлктөрдү уурдоо 215. Эл арасында жат көрүнүштөрдүн пайда болушунун негизги себептери: биринчи, жетилген проблемалардын өз убагында чечилбеши, мыйзам бузуучулукка кош көңүл мамиле жасоо. Экинчи, социалисттик турмуштагы кемчиликтер убактылуу жаңы коомду курууда ал жоголот деген пикирде болушкан. 1985-жылы 17 майда кабыл алынган аракечтикке жана алкоголизмге каршы токтом кандай жыйынтыктарды берди? Биринчи, эл сергектик жашоо образын өтө башташты. Экинчи, наркомания, токсикомания күчөп, кылмыштуулук өстү. Ош коогалагынын келип чыгышына кайсы окуя түрткү болгон? Биринчи, республикада топтолгон социалдык маселелердин өз убагында чечилбей келиши. Экинчи, өзбек улутунун ата мекендик согуштун жана эмгек ардагерлеринин союздук жана республикалык бийлик органдарына жазган арызы. Үйгө тапшырма окуу китебинин 22-параграфын окугула 181-184 беттеги документтүү материалдар менен таанышкыла. Улуттар аралык кагылышууну болтурбаш үчүн эмне кылыш керек деген темада эссе жазгыла.